чыгарма окуду. Мына ушундай критерийлер баары даяр, директор агай билет. Ошол конкурсту макул десеңер, эки дагы жыйналыш кылабыз, Кудай буйрса. Келгендер болсо, балким 10-15 күндөн кийин макул деп туруп, орозо бүтөрү менен анан баштап калабыз. Ага 1 ай даярданасыңар, балким 6-7 ата-эне катышабы, ар бир класстан 1 катышабы, подаркаларды коебуз, кызыл килемди салабыз, ай боюнча чогултуп туруп, эң сонун булгандан эң мыкты үлгүлү эне кылып чыгарабыз. Коррупция деген жок, мага тартып койчу деген жок, бир уруудан муско деген болбойт, анан балдар менен чогуу декламация айтат, макал айтабы, эң сонун программа менен даярдайбыз. Үчүнчүсү мыкты үй бүлө конкурсу. Кимдин үйү брусчатка, кимдин шифры эң сонун, кимдин эшигинин алдында 2 машина бар, кимдин терезеси көнелип каралбайт. Кимдин үйүндө канча китеп бар. Кимдин үйүндө ата-энеси менен чогуу күндө балдар менен китеп окушат. Үй бүлөлүк китепканасында канча китеп бар, анын канчасын окуду. Күндө балдары менен канча баласы канча кружоктон утуп атат, канча баласы кандай болуп атат деп ушул үй бүлөнү көтөрүү боюнча конкурс жакшы экен. Илгери келиндердин таймашы болчу, кимдин салаты сонун, ким жакшы ырдайт. Бунда болсо Кудай буйрса билимди көтөрүү боюнча конкурстарды кылабыз. Эми жана шаршем кулдуктай болуп аянда бирөөлө калып калбасын, ушунчамда токтотоюн. Орозосуңар баарыңар чарчап атасыңар, орозоңуздар кабыл болсун, айлыңар берекелүү болсун. Мектебиңиздер Кудай буйрса Чокморов мектебинде окуйт элек деп, тети көлдөн, нарындан, табастан атайын балдардын билими үчүн ата-энелер ушул жака квартирант болуп, жер үйлөрдү сатып алып көчүп келе турган болсун. Бизде аба таза болсо, сас жок болсо, ошого карата билим өлчөнөт, жердин баалуулугу өлчөнөт. Америкада 1-ден 10-га чейин упай берилет экен. Мектептин билимдүүлүгү боюнча. Кайсыл жерден мектеби күчтүү болсо, ошол жердин айланасындагы үйлөр эң кымбат үйлөр болот экен. Караңыздар. Гапыр Мадаминов агайдын айылы Баткендин чек арасында, Тажикстан аркылуу чек арадан өтөт. Ошого карабастан Бишкектен ата-энелер атайын квартира алып ошол жакта ижарага балдарын окутабыз деп көчүп барып атышат. Азыр орун жок. Болгону 230 ушундай эле бала батат. Силердикини заңгыраган эмес, балабызды окутабыз деп атайын ошол жака көчүп барып балдарын окутот. Кудай буйрса, мынандай директоруңар бар, мынандай эжекелерибизде мугалимдериңер бар, мектебиңер жаңы, айлыңар таза аба, каймак, май, сүт, силерде ата-энелер бар. Баткендегилер Кудай буйрса силерге көчүп келип окуй турган болот. Ошон үчүн өзгөрүү үчүн бир кол чаап коюлган чыгана.